тапшырганы барганда Ошто өтө бир мындай окуяга туш болдук. Көпчүлүк сертификат алган аялдар паранжы көзүн гана көрсөтүп, кара эме кийип келишип алышты да. Ошол Ошто көп экен, бирок алайда андай жок. Мына ошол жагынан дагы бир дин башкармалыгына чүмкөнбөсүн, жолук салына берсин. Бирок эмне үчүн ушундай капкара кылып чүмкөнүп алышат? Көзү гана көрүнөт. Мына ошол жагынан дагы бир тапшырма берип койсоңуз. Азыр бул ушул менен калып кетпейт да. Базы жүзүн жаппасын дейт. Эртең жүзүн ачып койсок, чачын көрсөт дейт, кулагын көрсөт дейт, жолуң артка байла дейт, тансага түш дейт, анан никеге турба дейт, анан антпе дейт, даватка чыкпа дейт. Бул ошо менен чектелип калбайт да. Бизге ошо иманыбызга, намазыбызга, сакалыбызга, жолугубузга, мечит медресебизге асылба, ачка отурсак деле биз ыраазыбыз. Болсоң элдин өкүлү бол, болбосоң ошо базарда ошо бизнесин кылып жүрөр, ошо каякта болсо делечи. Ассаламу алейкум. Жакында Жогорку Кеңештин депутаты Мажитова Шарапатхан эже ошо жанагы хиджаб кийингендер, кара хиджаб кийингендер, жүзүн бекиткендер, никап деп коет, паранжа деп коет, мисалы үчүн да. Ошолор жактырбай айтканын, ошолордун чочулуп атканын билдирип, ошолор тыюу салыш керек деп анан пикирин айтты да, сунушун айтты дин комиссиясына. Ошол Шарапаткан депутат жана ошол сыяктуу депутаттар унуп жатат окшойт да. Ошо жана светтик мамлекетте жашап жатканыбызды. Светтик деген бул деген ар ким мисалы үчүн калаган динин тутуна алат, ким кааласа динин тутунбайт дегенин түшүндүрөт да. Мисалы үчүн бирөө динди тутунса, биз аны тутунба деп айтпайбыз. Бирөө динди тутунбаса, эмнеге сен динди тутунбай атасың деп, ага биз динди таңгулай албайбыз да. Негизи шариатта деле ошол, динде мажбурлоо жок. Ошондо мамлекетте бирдиктүү бир мамлекеттик деңгээлде милдеттүү дин жок деген маселе да. Ар ким өзү калаган динин карманат, ар ким өзү калаган кудайына сыйынат. Өзү калагандай тутунат дининчи, дин тутуу эркиндигинин маселеси. Дин тутуу эркиндиги деген андан сырткары өзүнчө мыйзам менен да кепилденген. Адам каалагандай дин тутунат. Дининде мисалы үчүн бетин жабуу барбы, кааласа бетин жабат. Андан эч кандай себеби жок эле, өзү жанагы динден чочулаган себептүү, динди жакшы билбеген себептүү, анан союздун атеизм менен сугарылып калган себептүү, ошол жерге барып алып эптеп, барбай туруп элдерге жагынып, мусулмандарга жагынып, аш жеп, көч жеп, бата тилек кылып, батаңарды берип койгула деп, ошол жерге эптеп барып алгандагы анан эми биягы эки жүздүү түлкүсүнчө шүмшүктөргө жарашымдай сыяктуу кылып туруп, анан ошол жерге барып туруп, мусулмандардын дин тутуу эркиндигине каршы чыккандыгы бул кыянаттык да. Конституцияда адам укуктары жана эркиндиктери каралган. Ошондой эле бардык мамлекеттик мекеме ишканалардын ишмердүүлүгүнүн маңызы адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыздоо болуп саналат да. Мындайча айтканда мамлекеттик ишканалар адамдардын укуктарын эркиндиктерин камсыздап бериш керек, коргоп бериш керек. Шарт түзүп бериш керек. Керек болсочу кайра наоборот, сен мага жакпайсың, сен карасың, сен аксың дебейчи. Бул бир. Экинчиден бул хиджаб жүз ачык болобу, жүз жабык болобу? Бул ушул күнгө чейин тарыхта болгон эмес, эч кандай бир элге, немеге зыян тийген эмес да. Бир материалдык жактан, руханий жактан эч кандай зыян тийген эмес. Бир гана булар эмнени шылтоо кылышат? Биздин маданиятка туура келбейт, анан биздин салтка туура келбейт дейт. Биздин салтка, маданиятка эң туура эле келет. 100 жыл мурунку сүрөттөрүбүз деле бар, жана тарых сакталган. Ал жерде бүт эле жанагы ошо хиджаб, сакалчан кыргыздар экенин көрсөк болот. Анан ошо сүйлөп аткан депутатты же ошол сыяктуу сүйлөгөн, динге каршы сүйлөгөн, кыргыздар эч качан чүмкөнгөн эмес деп сүйлөгөн улумун дагы өзгөчө союздун атеист көз карашындагы адамдардын өздөрүнүн карай турган болсок, чачтары кыска, костюм кийген, юбкасы кыска, кээде шымчан жүрөт, төшү ачык, тойлордо тансага түшүп жүрөт, вальска түшүп жүрөт, бокал винолордо, шампандарды айтып жүргөн болот, бир кафе барларда, түнкү клубтарда жүргөн болот, коньяк ичип аткан болот, тост айтып аткан болот. Өздөрүнүн жашоосу, турган турпаты бир када салтыбызга туура келбейт. Өздөрүн караган адам жок, өздөрүн айткан адам жок. Ошондо ошо депутатыбыздын айтканын дин жактан айта турган болсок, мыйзам жактан айта турган болсок, када салтчан айта турган болсок, бул эч кандай карама каршы келет да.
өзүңдү карап ал деген адам жок да, өзүнү. Эми бир ошо хиджабчан же болсо паран никапчан аялдардын бирөөгө зыяны тийсе гана, эч бир зыян тийген эмес ушул күнгө чейинчи. Ал болгону динди бекем карманайын деген эле бир аял заты. Ушул күнгө чейин ошол биздин өзгөчө түштүк тарапта ушу жүзүн бекиткен аялдар өтө көп. Алардын эч бир зыянын көрө элекпиз. Болгону сулуулугун ушу күйөөм арнайын, күйөөм бакыл жашайын деген эле бир аялдарда бир эч кандай зыян жок. Болгону кээ бир адамдардын көз карашына, дүйнө таанымына теңирчилик же капырчылык же атеисттик көз караштарына туура келбейт. Ошол үчүн гана. Эми ошол жерге барып алып туруп ошол депутаттар ошентип өзүнүн жеке имансыз көз карашын, светтик көз карашын, капырча көз карашын бүтүндөй элге таңулаганы, тыямын дегени бул кыянаттык. Андай депутаттар эч жоопкерчиликте отурууга эч кандай акысы жок. Толеранттуулук деген каяда? Ошо жана Европада, АКШдагы капырлар толеранттуу. Хиджаб салынабы? Москвадагы местный капырлар деле айтып атат. Орону, чүнкөнү өзүнүн дининде ошо каралган болсо орона берсин деп айтып атат. Видеосу жүрөт, интервью алганда. Биздин кыргыздар өздөрүн мусулманмын деп санайт да, анан сүйлөгөн сөзү капырлардан дагы беш бетер сүйлөшөт да. Мен деле динге каршы эмесмин деп коет. Анан азыр бул ушул менен калып кетпейт да, базы жүзүн жаппасын дейт, эртең жүзүн ачып койсок чачын көрсөт дейт, кулагын көрсөт дейт, жолуң артка байла дейт, тансага түш дейт, анан никеге турба дейт, анан антпе дейт, даватка чыкпа дейт. Бул ошо менен чектелип калбайт да. Айткым келген нерсе, булардын калууларын эле ээрче берсең, аткара берсең, кой эми булар чочурайт экен. Эми кичине када салтка ылайыктуу кылып кийинели десең, ого да ыраазы эмес да. Эч качан ыраазы болбойт. Мен кепилдик берем. Ошо сурап келсең, ошо шарапатка жежени. Ошо беркиндей түстүү аппак хиджаб кийген жүзүн ачыктарга деле мындай жакпаган сөздөрдү айтышы мүмкүн да. Сакал узун экен, тиги бу депчи, үзүн кийет, дамбал кийет деп медреселер көйүп кетти деген көз караштары болушу толук ыктымал да. Ошого андай депутаттардын ошентип сүйлөгөнү эч туура эмес. Алар ошол жерде отурбашы керек. Аларды кетирүү боюнча башка депутаттар маселени көтөрүш керек. Эл дагы ошол маселени көтөрүш керек. Андай депутаттарды мындан кийин шайлоого аттанып атканда сураш керек. Сен кимсиң өзү? Сен эмнеге каршысың, эмнеге каршы эмессиң депчи. Бизге мусулмандарга жолуңду бербе, жарыгыңды бербе. Бизге ошо иманыбызга, намазыбызга, сакалыбызга, жолугубузга, мечит медресебизге асылба, ачка отурсак деле биз ыраазыбыз. Болсоң элдин өкүлү бол, болбосоң ошо базарда ошо бизнесин кылып жүрөр, ошо каякта болсо делечи. Ассаламу алейкум.